Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Жогору жакта биз нун жана та тамга жана башка тамгаларды өттүк. Эми я тамгасына келдик. Я тамганы биз могул көрүнүшүндө жаттаганбыз, 28 тамганы жаттап жатканда я деп ушул көрүнүштө жаттаганбыз туугандар. Я тамгасы биздин кыргыз тилиндеги эле баягы я й тамгасы бар го. Ошол тамгадан бул туугандар, мындай орусча баягы я тамгасы эмес да. Бирок могул я тамгасыдан боло берет, бирок могул нерсе айтылышы моундай болот да, я деп айтылганда ушундай и анан а тамгасы кошулгандыгы. Мындай тамга деп түшүнбөйбүз туугандар. Неге дегенде бул кээде и болуп окулат да, мисалга алганда мизан дегенде ми я зин деп айтпайбыз да, же болбосо салим дегенде салиям деп айтпайбыз. Ошол бул кыргыз тилиндеги ый тамгасы, я тамгасы эмес туугандар. Ошол көңүл буруңуздар. Кээ бирөөлөр ошол и тамгасыны билбейт дагы, ушуну яны я деп жаттап алганда, бул я деген ошол ый тамгасы туугандар, ый тамгасы. Тууру кээ бир учурларда я болуп окулат. Качан я болуп окулат? Өзүнөн кийин а тамгасы келгенде я болуп окулат, Бул ошол йга эле аны кошуп койсок, я деп айтабыз да биз эле, туурабы? Мисалга алганда, я робби деп айтабыз го, кыргыздарда эле я дегенде монтип жазбайбыз да, кыргыздарчы я деп мынтип жазбайбыз. Биз кантип жазабыз аны? Ыйды жазабыз, ый тамгасын жазабыз, анан аны жазабыз да, я робби депчи, ушундай кылып жазабыз. Бул я дегенибиз ошол ый тамгасы, кыргыз тилиндеги ый тамгасы, ошол көңүл буруңуздар. Бул дагы жогору жактагы нун жана та эмеге окшош болуп жазылат. Тәге окшош, нун менен тәге окшош. Караңыздар, сөздүн башында мындай, ортосунда. Эми муну караңыздар, эми яны караңыздар. Бул дагы ошондой. Болгону мунун точкасы астында. Та тамгасыга окшош, танын эки точкасы үстүндө, яныкы астында. Бирок сөздүн аягында жазылганда башкача. Бул та тамгасы мындай болуп жазылды деди, нун тамгасы мындайраак болуп жазылса, яныкы жок, бул башкачараак болуп жазылат. Эми я көбүнчөсү могул жакта эки точкасы менен келет астындачы туугандар. Бирок бул жакта жазылыштын бир ушундай өзүнчө эмеси бар. Жазылыштын түрү бар. Ошого карата бул жакта эме астында точка жазбады. Антип жазса деле боло берет негизичи, бирок азыркы кезде биз үйрөнүп жатканда астында точкасы бар деп үйрөнгөнүбүз жакшы болот, Ошол я тамгасы ушундай, ый тамгасы ушундай туугандар. Муну я деп билбейбиз, ый деп билебиз, ый тамгасы, кыргыз тилиндеги ый тамгасы туугандар. Я, и, ю. Көрдүңүздөрбү? Могул жакта я деп айтып жатабыз, үстүнө а келгендиктен. Муну и деп айтабыз. Я, и эмес да, и деп айтабыз, И, анан ю. Көрдүңүздөрбү? Я, у эмес, ю деп. И тамгасы да кыргыз тилиндеги. Я, и, ю. Бул жакта да я тамгасы ички тамгалардан, ядан кийин а тамгасы келсе, муну деп окуйбуз. А деп, я деп окубайбыз, я деп окуйбуз. Кийинкиси. Ай. Кайталаңыз. Ай. Айму. Зайту. Майту. Рою. Могул жерде сүкүн болуш керек туугандар, негизичи ю болот, Могул жерде сүкүн дегенде ошол рдан кийин аны айтканда сырасы токтобуз да, анан ыйга өтүп кетебиз. Ю. Көрдүңүзбү? Ро деп сырасы токтоп, анан өтүп кетебиз. Ю. Эмне болот? Ю болот туугандар. Кийинкиси ромю. Ямен. Йемен мамлекети. Марьям. Адамдын аты, аял кишинин. Майзар. Майман. Айман. Амройни. Зайтайни. Ол жерде да сүкүн бар, бирок жазылбай калган, эч нерсе эмес. Zeyteyni. Аймайни. Майтайни. Ушул я тамгасы ушундай. Ушуну эми өзүңүздөр үйдөн жакшылап кайталап, 10 жолунан 20 жолунан кайталайсыздарбы? Жат болгончо жакшылап кайталайсыздар. Жат дегенден максат тамганы жат кылып келген, тамганы башка тамгалардан айырмалап билип калганга чейин кайталап окуйсуздар, Ушул тамга сөздөрү жаттайсыздар, жазасыздар тетрадтарыңыздарга, анан могуну жакшылап кайталап келесиздер. Бул жолунан жагындай такалбай окуй турган, мына окуганда бат окуш керек. Зайтайни, аймайни деп мисалы тамгалаган болбойт да. Аймайындай десеңиз болбойтчу. Ошондон жат окуш керек, аймайни.
же аймайна дегенде чим ошо касыр астында барды, жабылып калды. Майтайни бул жакты карап майтайни десеңиз болбой калат. Эмне кылыш керек? Жат кылып окуш керек. Майтайни деп. Мисалы бул жактан карап мән десеңиз болбойт да. Майман деп мындай жат окуш керек, жакшылап окуган, үйдө жакшы тапшырма кылган белгиси ошол болот туган. Андан кийинки тамгабыз биздики бә тамгасы. Бә тамгасы кыргыз тилинде б. Мисалга барам, алба, б, а б дегенде алфавиттеги б тамгасы ошол. Мынакей биздин кыргыз тилиндеги б онда жазылат, жоксо кичинекей жазылат. Мен азыр бул жакта компьютер менен жазгандыктан бир аз нүйтө жазылып жатат, эч нерсе болбойт тугандар. Бә тамгасы. Бул дагы жогору жактагы яга окшоп эле жазылат тугандар. Янын өзү эле дээрлик болгон яда 2 точкасы болсо, бәдө астында 1 точка болот. Эгер үстүндө 1 точка болуп калса нун эде. 2 точка болсо та эде, астында 2 точка болсо я эде. Көрдүңүздөр, жазылышы окшош болгону кээ бир точкалар менен гана айырмаланып жатат тугандар, точкалар менен гана. Анан аягында сөзсүз түрдө өзгөчө жазылат бул дагы. Эмне астында точкасы болуп калды. Бул дагы ички тамгалардан. Мындан кийин келген тамганы а деп, ба деп окусаңыз кыйын болуп калат. Эмне деп окуйбуз? А деп окуйбуз. Бә, би, бу деп окуйбуз, Бә, би, бу. Бул дагы мимге окшоп эриндер бири-бирине тиет. Эгерде бул жактан карай турган болсок, бә тамгасынын мыхражыны мынакей. Бә тамгасынын мыхражы мынакей тугандар. Онда болот. Бул жактан воздух келгенде тилиңиз ушундай абалда болуп, онда болуп эки эрин бири-бирине тиет. Эки эрин бири-бирине тийип чыгыш керек. Бә деп айтканда ушундай болот. Мынакей эки эрин бири-бирине тиет. Бул жактан воздух келет, анан эки эрин бири-бирине тийгенде ушундай мынакей бә деп айтылат. Бә мимге окшош эле, эки окшош болуп айтылат. Ваудуку бул жакта бир аз башка, ага иншалла убактысынан келебиз. Түшүнүктүү эле, бә тамасы ушул. Бә, би, бу. Әб. Айтылаңыз, әб. Рофбекке барсызбы? Кайтылаңыз. Әб. Ибну. Ibnu. Бинту. Bintu. Бәйту. Beytu. Бәйну. Beynu. Ройбу. Roybu. Зәйнәб. Zeynep. Бәрбәр. Berber. Бәйрам. Beyram. Әбрам. Abram. Бәни айтканда сөз түрдө эриндер бири-бирине жакшы тийсин. Мисалга Абрам десеңиз п болуп калатчы кедечи. Ошондуктан быны айтканда сөз түрдө эриндер бири-бирине жакшы тийип анан чыгыш керек. Абрам депчи, эгерде жакшы тийгизбесеңиз пга айланып кетет же башка тамгага айланып кетет да, баягы бынын өзүнүн иншалла эме окуганда, тажвид окуганда бынын сыфаттарынан көрөсүздөр. Баягы калкала тамга же болбосо өзүнүн сыфаттары бар, ошол сыфаттары менен кошо чыгат да. Ошондуктан биз азыр жоң гана тамгаларды үйрөнүп, биринчи деңгээлде алифбени үйрөнгөндүктөн ал нерселерди азыр айта албайбыз. Неге дегенде окуган адамга оор болуп калгандыктан, бирок тамга кандай айтылса ошого көңүл буруңуздар, Абрам, Минбар, Би амрайни, Bi amrayni. Би байтайни, Bi beyteyni. Минбарайни, Minbarayni. Зайнабайни. Zeynebeyni. Бул ошол бат тамгасы ушундай кыргыз тилинде эле быга окшош, жазылышы бирок моундай болуп жазылат. Эми муну сиздер ошол бат тамгасын жаттайсыздар, кандай жазылышын, кандай көрүнүштө болушун башка тамгалардан айырмалап салыштырып көрөсүздөр, өзүңүздөр жазып. Мисалга могу бәни бир жерге жазыңыздар. Бә тамгасын бир жерге мындай кылып үчөөнү жазыңыздар. Анан астыга я тамгасын жазыңыздар мындай кылыпчы. Анан астыга нун тамгасын жазыңыздар. Анан астыга таны жазып, анан бири-бириге салыштырыңыздар. Окшош жазылат. Аягындагылар эле башкача жазылат, ортосу менен башындагылар окшош жазылат болгону точка менен айырмаланат. Ошондой кылып жазып айырмалаңыздар, макулбу? Андан эмесе кийинки тамга каф тамгасы. Каф тамгасы муну сиздерге өткөн сабакта айтып бергенде мынакей. Могул жактан өткөнбүз каф тамгасыны мындай болуп жазылат дегенбиз, Эме дейсиз? Ушул жерге чейин неме кылайын. Ушягыны хал кылып алайын. Азыр ушул каф тамгасына өтүп коелу анан, О каф тамгасы мынакей, моундай түрүнө өткөнбүз. Ушуну биз эмне дедик? Каф тамгасы дедик туган.
Бирок кафтин дагы башкача жазылыш түрлөрү бар. Мындай дагы болуп жазылат. Биз жогору жакта моосуну гана өткөнбүз. Каф тамгасы мындай дагы болуп жазылат, мындай дагы болуп жазылат туугандар, э. Бул сөздүн аягына келгенде ушундай болуп жазылат көбүнчөсү, же болбосо мындай дагы болуп жазыла берет. Бул эми жазуунун баягы сулуу жазуунун бир түрү. Ка, ки, ку, э? Ка, ки, ку. Бул кафтин махражын мен бул жакта көргөнүм окшойт. Кафтин махражы лямдики экен. Кафтикини бияка чыгарган эмес окшойм, э. Мынакей. Каф тамгасы, каф деп айтканда мынакей. Ушул таңдайдын мынакей азуу тиштерин көрдүңүздөрбү? Ушул жерде воздух ушул жерге таасирин тийгизет. Каф деп айтылат, э. Каф деп анан тилдин ортосунан ушул жерден чыгат. Ушул жерге көңүл бурабыз. Каф деп айткандачы мынакей. Бул жактан воздух келет, тилиңиздин ичи ортосу ушундай көтөрүлөт дагы, э. Каф дейт. Эгер колуңузду салып көрсөңүз байкалат. Каф деп айтып көрсөңүз байкалат ушулчу. Каф ушул туугандар. Бул башкача жогору жактагы айткандардан башкача жазылат. Мунун точкасы жок. Бул ушундай бир аз кыйшык болуп жазылат, э, туугандар. Түз эмес. Ка, ки, ку. Дагы мындай дагы формасы бар. Аягына келсе мындай дагы болуп жазылат, же мындай дагы болуп жазыла берет. Экөө тең. Эми мунун жазылышы кам, окулушу кам. Кайталаңыз. Кам. Кум. Башсыз бирок кайталаңыз. Кам. Кум. Үнүңүздө эшилбей калды. Макул. Мен окуп бере берейин. Кун. Kun. Кай. Kay. Бакру. Bakru. Макру. Makru. Карму. Karmu. Канзу. Kanzu. Тарку. Tarku. Катаба. Kataba. Яктубу. Yaktubu. Тарака. Taraka. Ятруку. Yatruku. Катабтум. Katabtum. Амарака. Amaraka. Ол а жоон окулат, э. Амарака. Амарака. Amaraka. Амаратка. Амаратка. Amarotka. Кунту. Kuntu. Мумкин. Mumkin. Ушул тамга каф тамгасын жаттайсыздар. Моолдордун баарын жазасыздар. Анан тамганын кандай жазылыш, кандай формада болуп жазылышыны, кантип айтылышыны иншалла кийинки сабакта жакшылап кайталап келесиздер. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.